Аксы районунун Кашка Суу айыл өкмөтүнө караштуу Чечтөбө жана Тосту айылдарынын башчысы Кубат Мырзатаев жыйын учурунда каза тапты. Жыйынга катышкандардын айтымында Аксы районунун акими Иманберди Доспаев эл менен жолугушуп көйгөйлөрдү угуп жаткан. Ошол учурда Мырзатаев эс үчүн жоготуп өзүнө келбей каза болгон. Маалыматты Аксы райондук мамлекеттик администрациясы тастыктады. Айыл башчы буга чейин оорубай жүргөндүгүн билдиришкен. Маркум Мырзатаев Афган согушунун ардагери, 55 жашта болчу. Чаткал районунун Канышкыя айылында үй өрттөндү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсык Текебаев көчөсүндөгү үйдө катталган. Анын кесепетинен үйдүн 156 чарчы метр чатыры, 1000 түп чөп жана Toyota Mark 2 үлгүсүндөгү жеңил автоунаа өрттөнгөн. Кырсык балдардын от менен ойногон шоктугунан улам кирип чыккан. Бишкек шаардык милициясы 9 августта бейбаштык кылган адамдарды издеп жаткандыгын билдирди. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына Vega Operating Company ишканасынын өкүлдөрү 9 августтагы башаламандыкта коопсуз шаар алкагында орнотулган камераларды сындыргандарга карата чара көрүүсүн суранып, арызы менен кайрылган. Белгисиз адамдар Курманжандатка көчөсү менен Чүй проспектисинде орнотулган 2 камераны, Бөкөнбаев жана Абдрахманов көчөлөрүндөгү 4 жана Чүй проспектиси менен Шопоков көчөлөрүнүн кесилишиндеги 7 камераны жарактан чыгарган. Чоң капка автодорожный көзөмөлдөө өткөрүү пунктунан аткезчилик менен ташылып келе жаткан жүк аныкталды. Бул туурасында салык кызматы билдирди. Маалыматка караганда жалпы суммасы 3,5 миллион сомдук 27 даана авиациялык жабдык, 5 миллион сомдук картон кагаз, 33 миллион сомдук трансформатор, 31 тонна коон, 20 куб метрлик токой материалдары аныкталды. Жүк ээлеринин тиешелүү документтери жок болуп чыккан. Чымкенттеги жеке компания адамдардын органдарын жана медициналык калдыктарды көчөдө өрттөгөндүгүн Астана телеканалы билдирди. Медициналык калдыктарды жок кылуу менен Эколайф Астана бирикмеси иш алып баргандыгы айтылат. Колдонулган ийне, ампуладан тышкары экологдордун айтымында адамдын органдары салынган желим бөтөлкөлөр табылган. Компания медициналык калдыктарды өзүнүн атайын мешинде жок кылышы керек болчу, бирок уулуу затты башкалардын объектисинде өрттөштү. Көчөлөрдүн биринде медициналык калдыктарды жок кылып жаткан кызматкер кармалды. Ал жерге укук коргоо органдары чакыртылган. Аталган факты боюнча Эколайф Астана бирикмеси административдик жоопкерчиликке тартылары айтылды.